var. Hazır. Bizde qaysi sabak? Kırgız dili sabakı. Demek Kırgız dili sabakını başladığımızda biz birinci Manas'tan biraz üzümlü uvalalar. Bana oturma yerlerde. Karakanlar kol üzüm, hayran evdir çoğu üzüm. Hayra kattık barbayımın, hayra katsam el ölüm. Hayra katsa el ölüm, iki gözün tırtılıp. Ermanastı izledi, kız tarihinde sahtap. Kırka sabah tucasap, kırk demir ton giyip. Kırca manas beygende, kırığın aska dozu var. Hayrattanıp dur çevre. Azamatsınlar. Biz Kırgız ruhunun tuğ çokusu bolgon Manas eposundan üzündü uşular. Emi balda kararlar. Uşul üzündü, kiçinekeyler üzündüdür. Biz körkön söz karajatların taap көрөлүчү. Кайсыл көркөм söz каражаттарын байкадыңар? Айрана. Эки көзүн төрт кылып деп кайсысын айткен. Бул жерде эки көзү төрт кылды деген эми төрт көз эмес, бирок Шыдамсыздык, күттүү деген мазмун экен азаматтын. Дагы кайсы фразеологизмди же кандай көркөм сөз каражаттарын байкадыңар? Эсте түшүрүп береличи кана? Жумайза? көтөргөн аска тоосу бар дегенде ал жерде бул асканы көтөрбөйт, бирок ошол жерде карап турат деген. Дагы? Көз карегин сактап деген сөзү ал өзүн эмес, ошол адамды сактап турган. Адамга көздүн карегиндей сактоо деген өтө баалуу, кастарлап сактоо деген. Ачык сааттарда речи көргөнбүз да. Дагы кандай ырды талдап алабыз гана дагы эмне байкадыңар? Манасты кантип сүрөттөптүр? Ел Элчүрөк деген көкжал деп сүрөттөптүрбү? Көкжал деген эмнени түшүндүрөт? Ел жүрөк баатырды, чыдан тайманбас, күчтүү деген келет да. Бул отур. Троптун түрлөрүнө кирет. Эмне деп аталат? Эпитет, туруктуу эпитет болот экен, а? Көрдүңөрбү? Кичинекей эле Манастын үзүндүсүнөн биз ушунча бир көптөгөн көркөм сөз каражаттарын не кылып алдык? Таптык, байкап алдык. Демек, бул жерде фразеологизмдер көбүрөөк катышыптыр, Жакында кайсыл күнү Манас күнү деп белгиленген эле бизде? Кайсыл күн? 4-декабрь Манас күнү. Демек, жакындап келатты. Манас бул биздин баатырдык эң чоң эпосубуздун бири экен. Демек, фразеологизмдерди таап алдык демекчи, бизде үйгө тапшырма эмне болгон? Фразеологизмдер, фразеология деген эмне, ошол жөнүндө жалпы маалымат болгон, Фразеологизмдерди айтып көрөлүчү. Ким айтат? Айрана. Тимурга айтасыңбы? Кубаныч кошо келди. Кубаныч кошо келди. Кадешке сөзүңүздү уксак эле көңүлүбүз гүлдөй ачылат. Азаматсың, көңүлүбүз гүлдөй ачылат. Демек, көңүлүбүз ачылат деген мааниде дагы. Сиздин сабактарыңыз ушунча кызыктуу болгондуктан биз убакыттын учкандыгына байкай калабыз. Убакыттын учкандыгын. Демек, кандай маани бул? Алтын эчкеге айтам. Эжеке сиз сүйлөп атканда сиздин сөзүңүз алтындан куюлгандай болуп сезди. Мен айтайын, мен эжекеге айтайын. Эжеке сиздердин сабырдуулугуңуздар менен кең пейилиңиздер чын эле жүрөккө жылуулук берет. Рахмат. Барбы айтуучулар? Ким? Турсунай, Эльза, Ороз. Айтасыңарбы силер? Тимур айт. Сиздердин өзүңүздү сөз жетпей аткан сөзүңүз жагында. Алдынан бар, азаматсыңар. Енді Эжеке айтат экен. бүгінгі сабақтан балдардың жоғынан
Oğuz'un kulağıma çekti. Manisi qanday tushundinglar endi? Quvonch davris deganlar. Konservatizmler arqali o'ylab, biz o'zimizning turmushimizda qo'llanib, ko'nglimizni ko'targan so'zlarni aytsak bo'lar ekan, azamatlar. Men topshirmani boshlaymiz. Biz bugungi sabaqda juftlarda ishlaymiz. Juftlarda baribir erkakdan bo'lib o'tirasizlar. O'sha juftlarda ishlaymiz. Ana o'zini bog'lov baraqchasini berib, har kimga birden berib, sizlar nima qilasizlar? O'zingizni bog'laysizlar. Bu yerda qizil tus men eng yaxshi javob berdim deb o'ylasanglar o'zingizga savollarga. Qizil tusning oldida birden siziqcha qo'yib ketaverasizlar. Sariq tus bo'lsa, biraz javob bera olmay qoldim, biraz tushunmay qoldim. Alemi yaxshi tushunmay qoldim degan ma'noda. Tushundingizmi? Bunday aytganda bor. 3 qo'yaman men sizlarga. O'sha 3 ga javob berdim deb. Biroq qaltis bog'laymiz, ha? Qaltis. O'zingizga bog'lab ko'rguncha qaltis bog'laymiz. Ana meni har bir jup o'zingizga frazologizmlardan at qo'ya olchi. Yıldızı çağırır. Manisi? Sikum diyor. Sizlerden atlar. Söğüt taza degen bu. Kelbek köy degen. Bisiklet Gökçen. Oh, Gökçen. Bahtır, kaymağıma zeyli. Çok azamatsınlar. Kolacı. Kolacı. Annesi birişim. Birişim, mat. Sizlerce. Sizler ne de koyarsa? Bisiklet. Altın başlar. Altın başlık koyarsa mı? Manisi? Ötta. Ötta. Azamatsınlar. Ana, evi uşu atlarımızda ne buluşumuz gerek? Cevap verişimiz gerek mi? Anda har bir cevapta aytqanda özgür bağlaysınlar. Uçta menen ele bir sızık kılır, sızık ketaverесizler. Demek, evi biz ötken sabaqda frazeologiya degan sabaqda. Men surov berib, sizlar qo'l ko'tarib javob beraverasizlar. Ana frazeologizmlar deb men aytamiz. Kim javob beradi? Frazeologizmlar degani ne? Ana frazeologizmlar deb. Ana tushunganlarni aytaveradilar. Frazeologizmlarni o'zlari aytaverasizlar. Tushunganlarni aytaveradilar. Ana Frazologizmdir degende biz ошол сөздүн өзүн айтып койсок, фразологизм менен айтсак, кооз көрүнөт, жакшы образдуулук касиетке ээ болгон, дагы канча эки жандан көп сөздөр менен компоненттерден турган, дагы токтоп койгон. Туруктуу сөз айкаштардан айтылат. Туруктуу сөз айкаштары белгилерин өтпө маанинде түшүндүргөн сөздөрдү биз эмне дейкенбиз? Фразеологизмдер азаматсыңар. Эми фразеология деген эмне? Кандай илим фразеология? Фразеология деп турат го, а фразеологизмдер деп не кылат? Ана ким айтат? Жумайса. Фразеология бул грек сөзүнөн келген. Фразис турма логос окутуу илим деген. Демек, фразеологизмдерди окутуп үйрөтүүчү илим фразеология. Эми фразеологизмдер кайсы тилден алынганын айттык. Эми кандай максатта колдонулат фразеологизмдер биздин тилибизде кандай максатта колдонулат? Көтөрөбүз. Кебизди көркөмдүү образдуу кылыш үчүн дагы силер дагы жооп бергилечи кана. Кандай максатта? Сөзүбүздү кооздош үчүн. Мурунку адамдардын колдонгон сөздөрүн унутуп калбаш үчүн. Андай да бар дагы. Эскини сөзүн жоготпо дейт. Азаматсыңар туура. Эми биз фразеологизмдерди колдонбой сүйлөй турган болсок кандай болот? Элестетип көрсөңүзчү. Маниси бар. Сөздүн көркөмдүүлүгү кетет. Кетип калат дагы. Маниси өзгөрбөйт. Андай карапайым сөздөр менен деле түшүндүрсөк болот. түз эле айтып койсок болот сөздү, бирок мындай фразеологизмдерди кошуп сүйлөсөк, образдуу, көркөмдүү, окулуктуу, таасирдүү болот экен. Ооба, азаматсыңар. Демек, биз кебибизде эмне кылышыбыз керек экен? Фразеологизмдерди
koşup söyleşiyorsunuz. Demek, men sizlerge frazeologizmlerdi köbürak koşup söyleşiş üçün tapşırmaga diyalog bergen da. Birbirler menен diyalog tutup belgile. Frazeologizmler koşup söyleşiyor. Kana kim okup başkana? Ey yurtdek, münkü жазылған өлең қалдың жүрегім оозуна тығылды. О, Марсель, мен да акылымды чайнап отурдум. Таптакыр башым иштебейт. Эжекей суроолорду такай берип, таптакыр жанымды көбөй калды. Болду, жүр буга баш катырбай, шаңга бөлөнүп келели, үлпүлдөп жүргөн көңүлдү көтөрөлү. Yazamazsınlar. Sizler dagы okuyularçı. Өткөн күнкү жүргөндөн кийин мен дагы чочуп өпкө жүрөгүм түшүп калган эсеп жатам. Ошол кыйын кабаласынан чыктым. Мен дагы абдан кулкундадым. Бирок бүгүн болсо баардыгын унутуп, эч кимге эч нерсе айтпаган, коелган чоңолбаган адам болуп жүрөм. Yazamaz. Sizler. өзүнүн мүнөзү. Эртеңки кыргыз тил сабагына даярсыңбы? Теманы түшүнбөй, башым маң болуп калыптыр. Мен кече китепке көңүл коюп окудум. Сен болсо адайымкыдай кол кошоруп отура бербей китеп ачсаң да. Эми эмне кылам? Макул, убакыт текке кетирбей, азыр окуп баштайлы. Yazamazsınlar. Sizler. Аяна, мен бүгүнкү кыргыз тили сабагына даярданам деп көзүмө уйку көрүнбөй, тапшырмаларды жүрөгүмдөн өткөрүп окуп чыктым. Ооба бачы, мен дагы кече тапшырма жазып отуруп, жанымды коерго жер таппай көпкө ойлондум. Бирок акыры баарын суу кечкендей түшүнүп калдым. Туура айтасың. Фразеологизм деген теманы түшүнөм деп, акыл калчап китептерди тешип жиберейин деп карадым. Ооба, мурун мугалим сурап калса уят болбойлу деп, иши койнум менен берилип жаттап, сабакка кылыч даярданып келдим. Эжеке мында деген менде көзүмө уйку көрүнбөй дегенди кошконбуз. Мында деген көзүмө уйку көрүнбөй деген таптакыр уктабай деген менде. Azamatsınlar. Özgür manisin düşündüler de. Cuma izlerken Timur. Ушунча өткөнчө мен башымды көтөрбөй огундай кечтим. Жертага даярданышым керек. Туура айтасың. Кийинки жашообуздун баары ушул экзаменге байланыштуу да. Бирок кээде окуп отуруп колум калтырап кетет, стресс болуп. Ошого карабай, биз иштеп учурата окуп, максатыбызга жетишибиз керек. Антпесе кийин өкүнүп калабыз. Ооба, мен дагы бардык тесттерден баш аягымды жыйып өтүп кетейин деп үмүттөнүп жатам. Azamatsınlar. Kadimkiler özünüzün turmuşunuzda kolongan frazeologizmler eкен да булар. Өзүңөрдүн жашооңордон алып жазыпсыңар, азаматсыңар. Эң жакшы. Белгилеп койгула, эң жакшы деп биринчи кызыл сызыкка белгилегиле, жооп бергендер дагы белгилегиле. Азаматсыңар. Эми силерге дагы бир жолу фразеологизмдерди кандай түшүндүңөр экен дагы бир сынап көрөйүн да. Мен силерге сүрөттүү фразеологизмдерди берем. Силер андан кайсы фразеологизм экенин табасыңар дагы мага маанисин кошо айтып бересиңер. Кана ким даяр? Кана айбарчын айтат экен. Сүрөттү көрсөтүп турасың, эжекелер жака. Бул сүрөттө камырдан кыл сууру деген. Маанисин айтсаң. Маанисин сен түшүндүр. Камырдан кыл сууру деген мисалы үчүн бир кыйын ишти акырына келгенде мындай кыйынчылык ишти бүтүрүп алгандан кийин камырдан кыл сууру кандай болдум деп жеңилдеп каласыз, ошол маани. İşte hiç kıldıksız bildirmey kıldıksız bütün kız. Ağzım. Kana sizler. Kana ne degen frazeologizm bu böyle? Sürekli kara öyle. Iti çöp jegen da. Iti çöp jep turat eкен. Ити çöp jegen degen frazeologizm eкен. Kana manisi kандай ити çöp jegen? Кой болчунан чоол. Başka da. Ойлонуп тургачы силер таптыңарбы? Итиңер чөп жеп калат да. Бир нерсе болгондо. Ити çöp жегенде адам кандай болот? Сен итиң çöp жеп калыптыр дейт го? Ойлонгула. İşin altına çöp başladı. İşine жүрүшүп баштаган адамды ити çöp жеп калыптыр дейт. Карасаңар, экөөнүн ортосуна эмне жагат? От жагып, арасына от жагуу. Карагыла, мааниси карасаңар өзү эле сүрөт түшүндүрүп турат.
бирөө эмне кылып атат? От жагып атат. От жакканда кандай болот? Өкөн Уруштуруп берди, уруштуруп жиберди, туура азаматсыңар, уруштуруп жиберди. Эми карагыла силердики өзү эле айтып турат, уюга эмне жаап коюптур? Килем жаап коюптур. Мааниси кандай? Уюга килем жапкандай деген фразеологизм экен. Кандай болот бул? Кандай көрүнөт экен уюга килем жаап койсо? Жакшыраак көрүнөт экен? Жок, кандай көрүнөт? Ол да оксон, ол да оксон, жарашыксыз. Жарашыксыз дегенди билдирет. Түшүндүкпү? Кана силердики? Адамдын өзүнө керектүү жумуш бүткөндөн кийин башка адам унутуп калып атат. Иши бүткөндөн кийин эмне болот экен? аны карабай таштап кетти. Таштап кетип калат экен. Өзүнүн эшеги улайдан иши бүтсө эле болду экен, да? Ооба, азаматсыңар. Демек, биз эми фразеологизмдерди биз жаңы өтүп баштадык. Ошондуктан фразеологизмдерди сүрөттөн көрүп эле мындай мааниси түшүнсөк болот бекен? Мааниси түшүнсөк болот экен, азаматсыңар. Эми биз жаңы теманы баштайбыз. Бүгүн силерге бир аз болсо да фразеологизмдер түшүнүктүү болду да? Түшүнүктүү болду, азаматсыңар. Анда эмесе биз жаңы теманы баштайбыз. Бүгүнкү темабыз фразеологизмдердин мүнөздүү белгилери. Мүнөздүү белгилери. Дептерди ачып жазабыз. Бүгүнкү теманы жазабыз. Фразеологизмдердин мүнөздүү белгилери. Мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабакта биз фразеологизмдерди, алардын мүнөздүү белгилери жөнүндө маалымат алабыз. Көнүгүүлөрдү иштөө менен фразеологизмдердин маанисин чечмелейбиз. Анан туруктуу сөз айкаштарын өз кебибизде туура колдонгонду үйрөнөбүз. Жакшылап көңүл буруп, эми карагыла. Фразеологизмдердин мүнөздүү белгилерине кайсылар кеткен? Биринчи белгиси кепте даяр материал катары колдонушу. Экинчи белгиси компоненттүүлүгү. Үчүнчү белгиси мааниси жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланышы. Төртүнчү белгиси образдуулугу. Бешинчи белгиси туруктуулугу. Ал эми алтынчысы сүйлөмдө синтаксистик жактан бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарышы. Түшүндү, Эми биринчи белгисине токтолобуз. Тилде даяр материал катары колдонушу. Өзү эле аты айтып турат. Бул эркин сөз айкаштары сыяктуу биз фразеологизмдерди алмаштырсак болбойт да. Бул илгертен, мурдатан калыптанып калган. Өзүңөр айттыңарбы, илгертен бери сакталып келаткан бул фразеологизмдер. Фразеологизмдер тилде дайыма биздин тилдик казынабызда даяр материал да. Аны биз сүйлөп атканда эле даяр материал катары колдонуп кете беребиз. Кол ийгисине тартуу, мыйыгынан күлүү, сары майдай сактоо, ташка тамга баскандай, эркин кесе тиштөө, эшек такалоо. Көрдүңөрбү? Буларды биз алмаштырсак болобу башка сөздөргө? Алмаштырсак болбойт. Бул деген даяр илгертен колдонулуп келген тилдик казынабыздагы көркөм сөз каражат экен. Көрдүңөрбү? Сары майдай сактоо деген фразеологизм. Мунун мааниси кандай? Көккө чейин баалуу сыяктуу аны кастарлап аздектеп сактоо экен. Экинчи белгиси компоненттүүлүгү. Фразеологизмдер эки же андан көп компоненттерден турат. Фразеологизмдин тутумундагы сөздөрдү биз сөздөр дебейбиз. Компоненттер, мындайча айтканда түгөйлөр. Аны эгер биз сөз деп кала турган болсок, сөз деген анын өзүнчө бир мааниге ээ болуп калат. А буларды биз фразеологизмдерди компоненттер деп айтайт экенбиз. Тутумундагы сөздөрдү компоненттер деп атайт экенбиз. Канча сөздөн турат экен? Ашык сөздөрдөн турат экен. Мисалы, жайыл дасторкон канча компоненттен турду? Эки компоненттен турду. Жайыл дасторкондун мааниси кандай экен? Жайыл, меймандостук дегенди түшүндүрөт да. Меймандостук. Эгерде мен биттин ичегисине кам куйган десем, канча компоненттен турду? 3. Биттин ичегисине кам куйган 4 компоненттен туруп атат да. Демек биз компоненттер, бул фразеологизмдердин компоненттери 8ге чейин деле бара берет экен да.
экиден баштап толтура экен. Эми кийинки мүнөздүү белгиси маани жактан ширелишип лексикалык бир бүтүндүккө айланышы. Карагыла эми. Мааниси бул фразеологизмдердин тутумундагы сөздөр деп элек, биз компоненттер дедик. Ошол компоненттер мааниси жактан бири-бирине ширелишип бир бүтүндүккө айланып калат экен. Бир маани берип калат экен. Ар бири өзүнчө маани берип отурбайт экен. Түшүндүңөрбү? Баары биригип келип бир маанини түшүндүрүп калат экен да. Мисалы, кой оозунан чөп албаган десек. Жош деген. Жош деген маанини билдирет экен, кой оозунан чөп албаган. Карасаңар эми, бул компоненттердин ар бирин өзүнчө алсак, өзүнчө башка маанини берет. А үч кой оозунан чөп албаган 4 компонент бириккенде Бир эле маани. баары биригип келип бир маанини билдирет. Демек, маани жактан ширелишип бир эле маани бир бүтүндүккө айланып калат экен. Жылдызы жарык дегенди биз сүйкүмдүү дейт экенбиз. Көрдүңөрбү? Арасынан кыл өтпөгөн дегенди булар ынтымактуу дегенди. Төбөсү көккө жетүү дегенди сүйдүү. Ат тезегин буркатпай дегенди тез. Таш тесинен чыгуу дейт. Калуу, көрдүңөрбү? Ушул компоненттер биригип эмне кылып атат? Бир маанини түшүндүрүп калып атат. Не болуп калды? Арасынан кыл өтпөгөн деген. Арасынан кыл өтпөгөн 3 компоненттер туруп, 3 компонент биригип эмнени билдирип калды? Ынтымак, бир бүтүндүккө айланып, ынтымак дегенди билдирип калды. Эми кийинки мүнөздүү белгиси образдуулугу. Баягы өзүңөр айтып аттыңар, биз фразеологизмдерди кээбизде эмне үчүн колдонобуз десек, көркөмдүүлүгүн, образдуулугун арттыруу үчүн. Мисалы, биз бир заттын белгилерин атайбыз, кыймыл-аракеттин кырдаалдарын атайбыз да. Мына ошондо биз ушул фразеологизмдерди колдонсок, ал таасир этүү жагынан адамга жакшы таасир берет экен. Образдуу, элестүү болот экен, Ошондуктан булар образдуулугу бул мүнөздүү белгилеринин бири. Мисалы, берекелүү күз дегенди биз ак төөнүн кады жарылган мезгилче күз деп айтсак болот экен, Көрдүңөрбү? Образдуу, силерге таасирдүү болуп атабы? Сараң адам дегенде бетин сыгып канын жалаган деп коебуз да. Сараң адам ушинтип айтат экенбиз да. Же болбосо чычкан мурдун канатпаган адам деп кандай адамды айтабыз? Ушундай мал союп көрбөгөн адамды чычкан мурдун канатпаган деп айтат экенбиз. Көрдүңөрбү? Демек, эң негизги белгилердин бири бул образдуулук экен. Биз образдуулук бар болгончо фразеологизмдерди эмнелерге колдонобуз? Эмнелерге колдонобуз? Адабий чыгармаларда колдонулат да. Карагыла, мына образдуулук алтын күздү карагыла. Алтын күздү биз алтын күз деп дагы анан ак төөнүн кады жарылган мезгил деп айтып атабыз. Токчулук, берекелүү, молчулук болгондуктан күзүндө ушинтип атайт экенбиз. Эми туруктуулугун карагыла. Бул дагы мүнөздүү белгилердин бири туруктуулук. Туруктуулук дегенде биз фразеологизмдердин тутумундагы сөздөр туруктуу келет экен. Аны башка сөздөр менен алмаштыра албайт экенбиз. Алып таштай албайт экенбиз. Аны мисалы коёзунан чөп албаган деген уёзунан чөп албаган деп койсок болобу? Жок, болбой калат. Бул туруктуу сакталат. Анан кээде сөздөрдүн орду деле алмашпайт экен да. Анан бирок кээде ыр түзүлүшүндө орду алмашып калышы мүмкүн экен. Стилистикалык максатта да. Айтканда тилим албасаң, бармагыңды бир жерде кесе тиштеп каларсың дейт. Бул жерде кайсы фразеологизм? Бармагыңды кесе тиштөө, бармагың кесе тиштөө дегендин көрдүңөрбү? Алмашып калды, бир жерде деген сөз кошулуп калды да, көрдүңөрбү? Кесе тиштеп каларсың. Туруктуулук сакталат, кээде стилистикалык максатта ыр түзүлүшүндө не болуп калышы мүмкүн? Орду гана бир аз алмашып калышы мүмкүн. Башка убакта туруктуулук сакталат экен. Бармак тиштөө деген фразеологизм булар. Бул не деген эле? Мааниси өкүнүү. Эми сүйлөмдө синтаксис жактан бир сүйлөм мүчөсүн билдиретін карайт экен. Фразеологизмдер баары биригип келип, компонентиндеги сөздөр баары биригип келип, бир эле сүйлөм мүчөсүн билдиретін карайт. Каража жестандай баары келсин тойма манастана. Каража жестандай деген фразеологизмдер ким деген суроого жооп берип атат. Ким келсин тойма? Кимдер келсин? Каража жестандай.
Ellik millet taptalada da. Görmüyor Andan keyin qara qildi qapchargan qambaqay so'zni boshladi. Kim? Yo'q, kim emas, kim degan baqay bo'latmaydi. Baqayning belgisini bildirish kerak. Qanday baqay? Qanday baqay? Qara qildi qapchargan baqay. Qara qildi qapchargan degan qanday tushunamiz? Xalus. Ha? Ал, эми адилеттүү калыс дегенди билдирет, а? Түшүндүкпү? Ушул 6 мүнөздүү белгисин бул жерде да бар. Көрдүңөрбү? 6 мүнөздүү белгисин азыр баарын биз эмне кылдык? Айтып чыктык, а? Эми биз фразеологизм дегенди аныктама чыгарышыбыз керек, а? Силер жана фразеологизмдер деген эмне дегенде кээ бир белгилерин айттыңар, кээ бир белгилерин айта албай калдыңар да. Мына фразеологизм дегенде кепте даяр материал катары колдонулуп bir neçe komponentlerden turup manisi jeke sözdördün tutumdagi sözdördün manisi alыстап bir bütünlükö bari birigip obrazdуулuk kasiyetke ee bolup bir süйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарса не деп аталат? Фразеологизмдер деп аталат. Түшүндүкпү? Фразеологизмдердин мүнөздүү белгилерин, фразеологизмдерди түшүндүкпү? Демек, түшүнгөн болсок жакшы. Мен Нуртилек менен Марселге бир көрүнүш даярдап келгиле дедим эле да. Ушуну көрөлүчү, келгилечи. Ордуна кеп мына жерге келип аткан көргүлөчү. Стол алып. Аман стол бар, алып. Bu gerçekten ne Ey жақсы өзің андай болуш керек. Мен жақсы. Эмнелечи? Сен эжекелер күтөп уже 2 көз 4 болду го. 4 болду? Ооба, 4 болду. 2 ойлор болуп турбайбы? Кой, эмнеге чекелеп атасың сен? Күн ысык, жол тыгын. Сен ушул жалаң беш карганын учуп атасың. Өрдөрүн учуп атасың, 5 өрдөрүн учуп атасың. Кандай 5 өрдү? Ушундай эле 5 өрдү. Ушул сенин мурдуңу балта кеспей турган баласын учурсаң. Сен ушул сен балага бир нерсе болгон, андан көрө нарга барып кичине эз алып келбейсиң. Ой, андан көрө кыргыз салам окуйт. Эми бул көрүнүштө биз кайсы фразеологизмдерди байкадык? Демек, биз эки көзүн төрт болуу дегендин мааниси кандай? Чыдамсыздык менен күтүү. Мен сени чыдамсыздык менен күтүп атам дегендин ордуна, мен эки көзүм төрт болуп кетти го десе, кандай болот? Таасирдүү болот. Анан бул мен жол тыгын экен. Не болот? Калп айтып атат да. Калп айтып атканда эмне деп атат? Беш жолдон көрбөчү дейт, а? Көрдүңөрбү? Бул дагы таасир берип атабыз деген, таасирдүү болуп атабы? Анан сен дегеле эмне дейт? Мурдуң балта кеспеген адам экенсиң да десе, мурду балта кеспеген деген кандай түшүнөбүз? Сөз таасир этпеген, нервеген адам экенсиң деп атат. Демек биз кээбизде ушинтип колдонуп сүйлөсөк болот бекен? Мындан кийин ушул фразеологизмдерди колдонуп сүйлөгөнгө аракет кылалы, азаматсыңар. Эми фразеологизмдер боюнча өнүк иштейбиз, Кана беттерге жазышыбыз керек. Фразеологизмдерди кашан ичинде пайдалануу менен толуктайбыз. Карага, бармагым деген сөздү бул жактан алып толуктайбыз. Бармагым тиштөө деп жазып эле. Жооптор жазабыз. Бармагым тиштөө дегендин эмеси кандай болот экен? Өкүнүү дегенди билдирет экен. Доскага чыгып жазышыбыз керек. Чыгайын ошо жаз. Экинчиди ким жазат? Сен бул доскага жаз, экинчиди жүрөбү. Биттин ичегисине бармагым тиштөө. Эмени кошо жазасыңар. Маанисин кошо жазасыңар. Бармагым тиштөө.
Seninki bittin içerisine kan kuyulan. Saran. Buravun kalganda çok beremiz. Bittin içerisine kan kuyulan degende. Saran. Saran kuyuğu var. Bittin içerisine kan kuyulan. Saran. Bitir adam degen oşonda eshitdim. Bittin içerisine kan kuyulan. Bitir içerisine kan kuyulan degen. Eptü. Day qanday desem, eptü adamda. Elestetsеңер, епті адам биттің içerisine kan kuyulasa başka kim var da? Epçil de, epçil de. Epçil. Börüge koy qaytarып Börüge koy Börüge koy qaytarып Kiyinken kaldı, Karmaçı, Cengizbek, Bıçakka деген. Bıçakka деген. Bıçakka sap болгондой. Bıçakka sap болгондой. Чакчасы турсунан bıçakka sap болгондой. Бөрүгө кой кайтартуудун майсы кандай? Börüge koy qaytarып. Өзүнүн ишин өзү алып жатып коюлду. Жок, бөрү koy qaytarса жакпайт да. Кандай? Ошондо Кандай болот? ишенбөө. Жок, Өзүн душманына душманга шарт түзүп берүү болот экен. Жас душманга шарт түзүп берүү экен. Бычакка сап болгон дегенчи болгондой. Бир нерсеге жараган, ишке жараган. Кандай ишке жарат? Ай, бычакка сап болуп деп жаган. Колунан нерсе келген. Колунан келген жок, колунан келген деген жок. Келген. Колунан Бычакка сап колунан баары келген боло ошондо. Кантип айтабыз колунан баары келген деп? Колунан баары келген. Hareket. Тын болуп калабы. Тын ооба. Эпеге алба, тымакчан алба. Екіне, Зени кею. Зени кею. Кандай болот? Зени кею. Кайгыруу деген маанидеги окулат экен. Жас бүтле. Зени кею. Кийимси. Жайыл. Yaxşı. Dastarkon болуш керек эле. Жокпу dastarkon деген сөз? Dastarkon деген сөз болуш керек да. Кийинки чыгып жаза берген dastarkon деген dastarkon. Жазбай калган ошо. Зени. Зени. Созмай bakaydı. Piksi. Qanday? Can tartıp görüyor. Dağır. Жапа чейдин. Жапа. Japa. Жапа деген эмес кой. Çapa. Tırmak. Tırmak. Жапа. Japa tırmak деген barımız деген mande da. Yer kaymaktağandan. Yer kaymaktağandan. Жер каймактагандан Beri iyice tartıp değil. жер каймактагандан Özü yer kaymaktağandan özü böyle ayıp koyuyor. Yer kaymaktağandan beri ya. Beri olur yani. Andan iyisi. Cibin tartıp körü. Cumhurkadan Cünün Cürögü Çılandın Çılandın Nesin bası öyle? Bu yerde başın kıltıydı degen var. Çılandın başın kıltıydı. Dağı
жаңы куйругун куйругун Эпостон үзүндү берем, фразеологизмдерди табасыңар. Манас эпосунан үзүндү берем, фразеологизмдерди табасыңар. Дептерге жазасыңар. Таап жазалычы. Үзүндү. Қарасаңар, манас эпосунан берип турат, үзүндүлөр карагыла. Мен силерге жардам берейин, карагыла. Ушулар бар. Силерде бар эпостон үзүндү. Карагыла. Таба албайсың. Таптыңбы? Карагыла. Эпостон карагыла. Эмне бар? Неге? колтук ачпаган. Колтук ачпаган. Майнысы кандай? Колтук ачпаган. Достош болгон, а? Достош болгон. Колтук ачпаган деген достош болгон экен. Силерде? Шагын жамансың. Капа болуп калуу деген маанидеби? Шагылсың, уят болуп, ыза болуп калуу деген маани экен, а? Силерде бар экен? Ногучу? Жүрөгү оозго тыгылуу. Кандай маани бул? Коркуп кетүү, чочуп кетүү. Силердечи? Жумайса силер тапканарбы? Кара сууга кан куйган. Кара сууга кан куйган деген кандай түшүнөт? Эми жери үчүн кайтпай. Үйлөндүргөн, талкалаган. Силерде? Жок. Мына жерде да турат кой. Неге ана? Акылды качарган деген Калыс. Эти жутулда жабыстыра сыйга болушат. Эми карагыла. Сүрөттөр менен иштейбиз. Мурдунан жигөлөп. Мурдунан кол көтөрүп жооп берели. Мурдунан жетелеп башкарып алуу деген. Башкарып алуу дегенди билдирет азаматсың. Отур. Бирок мен эки баян атам. Бир Бир иш менен сразу эки ишти бүтүрүп коём. бир эле аракет менен эки ишти бүтүрүү. Ийге минут калуу. Керек адам. Керек болуп калды. Башынан алып решение өчүрүү. Решение өчүрүү. Решение өчүрүү. Бул не деген маани? Калпайтуу деген. Ороз айтам дейт. Ороз. Эки адамдын ортосундагы Карамышык аралап кетүү, а? Майнысы кандай болот? эки адам ажыратуу деген. Уруштуруу деген билдирет, а? Чейнине чымын кондуруу. Фразеологизм барбы? Кана. Чымыны деле кылбасын. Жок. Кана айта аласыңарбы? Туура эле чымыны Учурбаган. бар, чымыны бар. Чымыны бар деген кандай чыгат? Буларга бир нерсе бар деген. Чымыны бар, ошо эмнеси бар анын? Таланттуу деген чымыны бар экен деп коет го. Булчу? Тилинен балдай бар. Тилинен балтам бар. Кандай маани ошо? Оозунан жакшы сөздөр Жакшы сөздөр чыккан экен, а? Жакшы сөздөр чыгат экен оозунан. Жакшы сүйлө. Жылдызы жерге түшкү. Тарынды өмүрү. Көңүлү чөп капаланды. Кулагы чоң. Кандай маани бул? Ушак эми любой нерсе болуп коет. Ушакчы деген маани. Ушакчы деген маани деген туура азаматсыңар. Булчу? Жумайса майнысы. Адамдын ачуусун кетирип алуу. Жинне кийип алуу Жинне кийип алуу дегенди билдирет экен. Болду, бул ушул эле болду. Эми
Öpke kalın. Öpke kagуу. Qanday bo'ladi ekan? Ökünүү деген билет экенсиз. Ынтымақсыз деген мағына тыңдап Фразеологизмдерде қайсынысы түсіндіреді? Чызбық башылық сындырып ол. ынтымақсыз дегенде қандай фразеологизм түшүнүлөт? Тоқтықындай месі жоқ деймін. Уйдун бөйрөгүндөй деген түшүнүлөт экенсиздер. Мынакей укулар. Жыргалчылык деген кой үстүндө коргой жумурткалоо. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Бир аз болсо да фразеологизмдерге түшүндүкпү? Түшүнгөн болсо анда үйгө тапшырма. Фразеологизмдин өзү белгилерин окуйбуз. Андан кийин не кылабыз? Текст жазып беребиз. Ар ким өзү каалаган темасына текст, фразеологизмдерди кошуп жазабыз. Эми мен анан өзүңөр кандай бааладыңар? Сен көрөлү. Жумайза 5, сен киче. Бир эле жолу. Түшүнбөй калдым жакшы. Түшүндүңбү? Екі жол жол бердің ғой. Жол бердим го. Үш жолы ғой. Төрт. Төрткө жол бердиңби сен? 5 жакшы жол берип алды. Сенчи? 4 жыл. 4 Жылдызы жанды бүгін. Силер өзүн 4кө багып. Эми Марселчи? 5, 4. Экөө 3кө да багаптыр, 3 да коюптур. Демек бул 4 деген. Жоқ айтпайсам. 5 қойын десем арт жақта алтын эжеке құлағын түріп қарап тұрады. Бул фразеологизмдер сабак ушу менен бүтө эле баары. Биз бул эки шерек ичип баардык сабактарды ушул эки шерек ичип өтөбүз да. Көп саат бөлүнгөн. Бул азыр бизде башталыш болуп атат.